Эми тигүүчүгө барыштын кереги жок. Чет өлкөдө тигүүчү издегендер үчүн лайфхак. Тигүүчүлөр мени урушпагыла. Мына ушул видеону жолдошум мага жөнөттүр. Шымы бар эле кыскарчу ошондой кылып аракет кылып көрөсүңбү деген максатта жөнөттүр. Мен айтып коеюн, мен тигүүчү эмесмин. Мен машина менен иштегенди такыр билбейм. Ийне менен иштегенди бир жерге эле бекитип коюуну билбесем, ал менен да жакшы иштегенди билбеймин, бирок белгиле аракет кылып көрөбүз. Башында өзүмчө эле тигүүчүлөрдү болуп белгилеп алып анан кыркып баштадым. Аябай кылдаттык менен карасаңыздар, негизи оңой эле болот экен. Мен дагы видеону көргөндө, мен муну качан деген тигип бүтөм, жок, мен тиге албайм деп ойлонгон болчумун, бирок баштагандан кийин жарым саатка жетпестен бүтүп калдым. Чынын айтсам, биздин Кыргызстандагы тигүүчүлөрдөн айланайын. Анткени биз Чехияда бир жолу тигүүчүгө алып барып кийимди тапшырганбыз. Бир айдан кийин даяр болот деп айткан. Бир айдан кийин барсак, биздин оюбуздагыдай эмес. Кыргызстандагыдай ар 2 кадам сайын тигүүчүнү таппайсың, жана дагы бизде сонунго барасың бересиң. Бир сааттан кийин бүтөт, анан кайра алып кетесиң. Негизи мен Кыргызстанда кийим алганда такыр кыскарчу эмесмин. Кийимдер мага стандарт эле туура келчү. А бул жакта деген европейский стандарт болгон үчүн билесиздер да, европейцтер бойлору узун келгендиктен биз алган кийимдерибизди кыскартууга туура келип калат. Мен чын эле шокмун. Мен ушундай шымды кыскарта алдымбы деп. Тем более кол менен тигилген. Жолдошумдукун тигип бүткөн соң, мына мен өзүмдүкүн да тиктим. Караңыздарчы. Бул жагы мына. Ушул видеону пайдалуу деп билген адамыңызга жөнөтүп коюңуз. Мен Чехиянын жашоосун көргөзөм. Мага катталып лайк басканды унутпаңыз.